Эми курула турган жай имараттардын сейсма туруктуулугу атайын вибраторлуу динамикалык жабдык аркылуу текшерилет. Буга чейин мындай эксперименталдык изилдөөлөр акыркы жолу мындан 35 жыл мурда жүргүзүлгөн. Бул тууралуу эл аралык сейсма туруктуу курулуш боюнча эксперттердин ассоциациясынын президенти Улукбек Бегалиев билдирет. Анын айтымында Бишкек шаарынын сейсмикалык аймагы буга чейин 8 балга чейин болсо, учурда текшерүү аппараттары 9 шкаланы көрсөтүп турат. Вибраторлуу динамикалык жабдык аркылуу ар бир 3-4 кабаттуу курулуш жайлары текшерилип, алардын жер титирөөгө туруштугу бербеси аныкталат. Колдонууга берилип жаткан жаңы жабдык тууралуу Айза Камчыбекова баяндайт. Жаңы ишке берилип жаткан вибраторлуу динамикалык жабдык аркылуу эми курула турган жай имараттардын сейсма туруктуулугу текшерилип, алардын жер титирөөгө туруштук бербестиги аныкталат. Белгилей кетсек, мындай жабдуу өлкө аймагында 2 даана гана. Алардын бири эми гана ишке берилип жатат. Эми экинчи жабдууну иштетүү үчүн каражат бөлүнсө, анда 3-4 гана кабаттуу эмес, 12ден өйдө кабаттуу жайларда дагы дал ушундай эксперименталдык текшерүүлөрдү жүргүзсө болот. Бул объекти 40 жыл мурда салынган. Ал объектиге 35 жыл мурда эң акыркы ушундай вибрациялык изилдөөлөр акыркы жолу 35 жыл мурда болгон. Эми биз кичинекей вибрациялык машинаны өзүбүз түзүп, жалаң энтузиасттар, жалаң баягы биз тилегибиз эле ошо сейсма туруштуу курулуш боюнча биздин кесибибиз ошол багытта болгондуктан, ошондой объектилер курулса, аларды изилдесек деген ниет менен, үмүт менен жасап жатабыз. Бул жабдыкты жасоонун үстүнөн 8 адам эмгектенген. Учурда Орто Азия боюнча 3-4 кабаттуу үйлөрдү текшерүү үчүн вибродинамикалык жабдуу Казакстан жана Кыргызстанда болсо, 12 кабаттан жогору текшерген жабдуу Орто Азия боюнча жалгыз өлкө аймагында. Кыргызстанда жашаган жарандардын өмүрү, коопсуздугу алдыңкы орунда дейт мамлекеттик курулуш агенттигинин директору Бактыбек Алиев. Бүгүнкү күндө сейсмика боюнча 8 балл болсо, бүгүнкү күнгө чейин бүгүн берип атат институттар 9 балга чейин көтөрүлүп атат депчи. Ошондуктан биз болсо ошого карата жаңы конструкцияларды бүгүнкү күндө жаңы чыгып аткан конструкциялардын бүт баарын болсо испытанияга өткөзгөнгө шарт түзүп берели деп бүгүнкү күндө биздин институт болсо оборудованияларды алып келип ошо искусственный землетрясение кылганга оборудование алып келип койгон. Бул жабдуу менен сейсмикалык туруктуулукту текшерүү үчүн орто эсеп менен 100 000 сом өлчөмүндө акча сарпталат. После строительства дома эта вибромашина устанавливается на крышу дома. Ар бир үй курулгандан кийин бул вибромашина үйдүн чатырына орнотулат. Андан соң вибрация жүрүп, тагыраагы кадимки эле жер титирөө болот. Андан кийин ал титирөөнүн абалы компьютерден чыгат да шкаласы аныкталат. Мына ошондой жол менен имараттар жер титирөөгө туруктуу же туруксуз экендигин билсе болот. Бул куруучуга да ыңгайлуу. Анткени салып жаткан жайда алуучуларга коопсуз экендигин бул жабдуу менен көргөзүп берсе болот. Элдин ишеничине кирет десем да туура болчудай. Алдыда экинчи жабдууда ишке берилери пландалууда. Ал 3-4 кабаттуу жайлардан жогорку көп кабаттуу имараттарга ушундай эксперименталдык текшерүүлөрдү өткөрөт. Айза Камчыбекова, Кенжебек Максат уулу, Пирамида.